Арыбаңыз, Аксакал. Кандай иштен соктаңыз, жакшыбы? Жайчылар тууралуу кеп салып калдыңыз жаңы эле. Ошолдоки окуяңызды айтып бериңизчи. Мага аябай кызык болуп калды. Эл журт да билсин. Аны Талас областында Талас районунун Бакай Арал айылында жашоочу Зулкар деген бала жигит айтып берген. 10 жыл 8 жыл болду. Бригадасы менен Россияга барып, Сибир жакта иштешип атыптыр, курулуш куруп. Күн болсо ызык дейт, жайдын күнү. Буудайлар чыгып кургап бараттыр. Анан эмне кыларын билбей, ошол жерде башкарма, орус башкарма эмне кыларын билбей, сыйпый чыгып күйүп кетет экен деп жүрүп, анан кандайча бир сөйлөп куптур. Ошо кыргыздарда ушундай жайчы болот. Ошолордон бата калса жаан жайт деп айтылган экен. Анан башкарма келип алып сурантыр балдар, неме бата берип койгула, жаан жаасын. Антесе буудай куурап кала турган болду. Анан кийин улуу уялат, кандай учак менен деп. Анда бирөө түртүп калыптыр, жакшына бата бер. Буудай насип кылса жаап калар. Эмне жок дейсиң деген экен. Анан мейли анан бата кылып, жаратканым жаам бере көр. Буякта буудай куурап атат. Эл журтка кереги неме? Ушуларга жакшылык кыла көр деп, ошондой сыяктуу бата берип, анан алакан жайсат. Ошонткөн тиги ошого ыраазы болуп башкарма кетет. Кеткенде ошо күнү кечинде жамгыр жаап окшотот. Дагы түнү менен жаап, эртеси күнү анан башкарманын көтөргөнүн көтөрүп, немесин алып, кубанып келип калыптыр. Ушундай кылдыңар, ыраазы болду, жакшы болду деп. Кыргыздар касиеттүү эл экендигин дагы белгиси болуп атпайбы? Белгиси болуп атпайбы? Касиеттүүлүгүн көрдү да тиги, ишенди. Ошого келип анан моюнсунуп жанагы алып келчүсүн алып келип атыр да, ыраазычылыгын айтып атты да. Кубанып атпайбы анан? Ушундай болгон экен. Ушундай маалыматтарды айта жүрүш керек деп мен эсептейм. Сизге узун өмүр, Аксакал. Рахмат, ушундай маалыматтар менен сиздер менен бөлүшүп турабыз.